Саламатсыздарбы гүл сүйүүчүлөр. Сиздер менен мен Астра жана менин гүлдөрүм. Бүгүн мына ушундай кылып 8-мартка ылайыктап гүлдөрдү жасабантып, боянтып койдум. Бул өзүм өстүргөн, өзүм көбөйткөн гүлдөр көпчүлүгү малачайлар. Малачай Миля деген сорту. Малачай крупныйлар. Крупный цветок да, тигилердики мелкий цветок. Ошол эле айырмасы, бирок бойлору экөө тең эле узун болуп өсөт булар. Дерево любви. Каланхояларым гүлдөдү, сонун болуп бажырайып гүлдөдү. Каланхояларым агланема. Каланхоялар жана аяй көйнөк кийип алгандай болуп, сонун болуп калышты. Даже көпчүлүгү уже сатылып да кетти, чынында. Мындай колюс гүлдөр, герандар, фикустар, вечно цветущий бегониялар. Анан мындай кооздук жараттым. Бул гүлдөрдүн дагы орду бар. Бул гүлдөрдү дагы элдер жакшы көрүп алышат. Бул кооздук именно компьютерлердин жанына, письменный рабочий столдордун жанына коюлганга аябай жакшы. Мына ушундай сонун кооздук жараттым. Караңыздарчы, кандай сонун. Ар биринин формасынын игиштерин караңыздар. Мындай кооздук дагы болуш керек. Кээ бирлер мына ушул кооздукту жакшы көрүшөт. Орустар айткандай, о вкусах не споришь деген бар го. Ар кимдин вкусу ар бөлөк. Мына ушундай бир идиште бир нечеси отургузулган. Мисалы, бул жерде карасаңыздар, уши Шрека, тигиндей, мындай, волосатый, түрлүү бар. Суккуленттердин түрү бар. Мына ушундай. Анан мындай гүлдөр бар. Анан мындай кооздук жараттым. Сиздер менен мактана кетейинчи. Өзүмдүн короомдо гүлдөп турган гүлдөрдөн кургатып, сухоцвет деп коет, булар деген жылдап ушул көркүн жоготпой тура берчү. Мына ушундай сонун кооздук жараттым. Кандай экен, бир мактанып коеюнчу, баалай кетиңиздерчи. Булардын бою бир 2 карыштай эле бар. Зато ушундай сонун. Караңыздарчы. Булар ушундай болуп, сонун болуп кургатылган гүлдөр. Кандай сонун, Билбейм, мага жакты, сиздергечи. Комментарийге жаза кетиңиздер, кандай экен. Кандай сонун. Өзүм гүлдөрүм өзүм суктанып отурам. Анан мындай фикустар. Бенжамин, варигатный сорту, анан жөнөкөй сорту дагы бар менде. Булардын баары буйруса базарга кетип жатат. Кайда болорун точно билбейм. Барып, место таап, эртең сатып келем. Буйруса баардыгы өз ээлерин сүйүнтүп, сонун болуп, көңүлдөрүн көтөрөт деген ишеничтемин. Сиздер ушундай гүл алсаңыздар, кубанат белеңиздер. Мына менде жаңылык ушул. Эртең ушул гүлдөр менен базарга кетип жатам. Каланхоянын гүлдөгөндө кандай болуп калат, видео тартыңызчы дегендерге, мынакей менин каланхояларым мына ушундай болуп калды. Бул дагы отчет иретинде тартып коеюн сиздерге. Көпчүлүгү сурап атышты эле. Гүлдөбөй калганы болдубу? Ооба, болду. Гүлдөбөй калган, такыр гүлдөбөй калганы да болду. Бирок баардыгы бутон байлап, жакшынакай бажырайып келатат. Кечигип гүлдөгөндөрү да бар. Бирок в основном бутон байлап баардыгы ушундай болуп калды.
Ушул мендеги жаңылык. Сиздер дагы гүл алып, эртең баарыңыздардын майрамыңыздар менен сүйүнүп жакшынакай болуп отуруп калабыз деген ишеничтемин. Баардыгыбыз гүл алып, белек алып, жок дегенде бир жылда бир сүйүнүп отуруп кала турган убакыт келди. Сиздер кандай белек алдыңыздар? Комментарийге жаза кетиңиздер, бөлүшө кетиңиздер. Баардыгыбыздын майрамыбыз кут болсун. Сиздер менен мен Астра болдум. Эгер туура көрсөңүздөр, лайк басып катталып алыңыздар. Мендеги гүлдөр менен бөлүшүп турам.